Кутман кечиңиздер менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы жаңылыктарды мен Айзура Иманалиева тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Сузакта асынып каза болгон Шерзат Алимбековдун ата-энесинин арызынын негизинде кылмыш иши козголду. 90-жылдары мамлекет башчылары кандай машина айдашкан? Аскар Акаевдин Volvo унаасы менен жүргөнү күнөөбү? Кыргыз-өзбек алакасы жаңы деңгээлге чыгууда. 15 жаштагы Шерзат Алимбековдун өз өмүрүнө кол салуусуна ана айылдашы Кубанычбек Токтосунов себепкер. Мындай сөзүн маркумдун атасы билдирди. Бул окуя 23 октябрь күнү болгон. Баланын ойлор алдында акыркы тартылган видеода ал Бакыт акенин баласы мени катуу сабады. Мен 10 000 сом урдаган эмесмин деген сөздөрүн айткан. 10 000 сом үчүн үзүлгөн өмүрү жөнүндө сюжетти Талгат Бакиев айтып берет. Келдим, асылып турупту мына эмеде, столдо. Узун бойлуу болчу. Zaten kötürdüm de bacıyın moyundan tartışsam çeşilip etti. Olmazsa nerede karma attırıp nerede töşek vardı zaman töşek. Ben oturuşum nerede. Сузак районундагы 9-класстын окуучусунун өз өмүрүнө кол салышы боюнча териштирүү жана тергөө иштери башталды. 23 октябрь күнү Сымкат айылында уурулукка шектелген өспүрүм үйүнүн короосунда муунуп калган. Өлүм алдында кат таштап кеткен маркумдун апасы Орусияда мигрант болуп жүргөн. Былтыры келип кеткен мен ноябрда. Саат 2-де бакка алып барып, 10 000 сомду сен алдың деп чыбык менен кийим көтөрүп 10-15 жолу саап, анан башыма бетиме 5-6 жолу чапканда көзүм караңгылашып кеткенде өлтүрүп коет окшойт деп мойнума алгам. Бул катты бир эле сизге эмес, 2-3 адамга бердим. Ата мен азыр апам эле күтүп жүрөм. 2-3 күндөн кийин келсе апама бир эле көрсөм деп эле болду. Маркум Шерзат Алимбековдун атасы баласынын акча урдаганына алгач ишенип, милициядан тосмо арызын алыш үчүн 10 000 сомун жоготкон Токтосуновдордун үй бүлөсүнө төлөп берип, каза болгон Шерзатты милициядан бошотуп кеткен. Ал эми учурда сөз болуп жаткан жакындарына таштап кеткен кат маркум Шерзаттын тирүү кезинде эле атасынын колуна түшкөн болчу. Ошол себептен баланы көзөмөлдөө үчүн атасы дайыма жанында болгон. Бирок окуя өкүнүчтүү бүттү дейт атасы Талант Алымбеков. Стечнийди албаса, айрыбаса булар мени дагы акча алышат. Анан кийин багы 3900 баламан сурадым келе айтып. Кандай кайсы акчада ал десем, ата деди, мен 2000 сомду бирөөнүн туалетін казып алганмын деди. 1900 сомду деди, о сайдан чоң машиналарга таш жүктөшкөнмүн деди. Ошакта ошолордон алгам. Анан телефон алайын деп жүргөн болчу, милициялар алып койду ата деди. Аны эртең алып келип берем балам. Деп алып келе бердим. Алып келип анан сурасам, мен алган эмесмин, ата мен акмын деп ушинтип тура берди. Мен ишендим баландан. Мен сага ишенем. Себеби көз кыйын сырдаш болчук. 2 жылдан ошо чогуу жүрөмүн. Ачыгын айтып, жалган айтпаган бала. Эч бирөөнүн сөзүн бирөөгө ташыган бала эмес эле. Сынып турат мына. Түнкү саат 2-ден таңкы 4-кө чейин маркум Шерзатты айылдан 2 чакырым алыстыктагы талага алып барып алып, 10 000 сомду алгандыгыңды мойнуңа аласың, болбосо өлтүрөм деп коркуткан Кубаныч Токтосунов болгон дейт маркумдун атасы Талант Алымбеков. Түнүмө сабап, мойнуна алдырып, эси болгондо баланы 2 колтугунан кармап алып, машинасына чейин сүдүрөп кетип аткан жерде балам эсиме келип көзүмдү ачсам, өзүм бутумду өзүм сүдүрөп кетип атканымды көрдүм деп айтты. Анан кийин машинасына көтөрүп, тыгып, буттарымы кайрып, тыгып салды деди. 15 жаштагы Шерзат Алымбеков айылдаш баланын 10 000 сомун урдоого шектелип милиция кармап, туугандары акчаны төлөгөн. Маркум жазып калтырган катта урлук кылбаганын, акча жоготкон адам сабап, андан соң милициядагы сурактануулам мойнуна алганын белгилеген. Бирок бул аракеттер жалган маалымат экенин экинчи тарап айтып чыкты. Мен алган жокмун, ошо Адилет деген бала алды, тиги бу деп ага шылтаган экен, анан Адилетти таппай, Адилет бир жакка кетип калган экен. Анан бир-экөө жүрүп калышты. Мен арызды жазып койдум, участковыйлар келип текшерип жүрүшкөн, баланы алып кетишти, кармап алып. Ошо милицияда баласына айттым, болду, булар иш болду. Эми өзүң карма, жакшы жүр, тиги бу 10 000 сом акча эмне деген акча, 10 күндө таап аласыңар. Урушпа балаңы деп айттым. Ошол жерде мага милициялар көзүнчө дагы урушуп баласын андай-мындай кылып эткен экен. Мен мисалы үчүн ошо балага бир дагы жаман сүйлөбөдүм. Шерзатты түнү менен сабап, аны милицияга тапшырды деген сөздөрдүн баары калп дейт кылмышка шектүүделип жаткан Кубаныч Токтосунов. Алга барганда мен андыдан сураганда ал Адилет урдады деди. Ошо уургандан, коркконунан, неме билгенден. Ошон үчүн Адилеттин үйүнө барганда качып кеткен ал. Эртеси жарыкта болуп атат.
калган окуя. Жарыктай аны ким урат? Жаш бала жүрөт, ошону жетелеп алып. Аны жаш баланын көзүнчө жини келип, баягы ыйлагысы келип, мен алдым деди акыры. Милицияканадан келип атканда Ардак деген акасынын машинасында келетип, Ардак акадан сурадым. Не болуп атат оны үйүндөгүлөр эмне кылып атат десем, энеси менен атасы үйүндө ызы чыгылып, баланы сабап, мен чыдабай үйүнөн чыгып кеттим деп айткан. Бакка апарып, мүрзөгө апарып урган эмесмин. Анын бүт баары жалган. Атасын айтканын да жалган. Раса катуу сабап неме болуп, көзүмө тийгенден кийин көзүм караңгылашып кеткенден анан коркуп өлтүрүп коет деп коркуп эле мойнума алып койгом. Түнкү саат 2-де алып бардыбы? Ооба. Ошо өзү эле машинасы. Ооба. Анан Тир ошол Адилет деген баланын үйүнөн чыкты эле, ал эртең менен өзү чалып коркконуна меникинде дегенде айтып коюп, анан кийин өзү качып кетип автобусда жүрөт экен, анан жок. Сен түнкү 2-де аны алып бардыбы? Ошо 2-ге чейин алып жүрдүбү машинасында? Ооба. Алдың беле акчасын өзү? Акчасын алган эмесмин өзү. Жөн, чынын айт. Чыным айттым. Акча өзүмдүн жанымда 3900 акчам бар эле, аны дагы алган пошага. Ал 3900 каякта акча эле? Ал мен немеде туалет казып 2000 алып иштеп тапкан акчам болчу. 1900 өзүм чогултуп жүргөн акчамды. Аны дагы алган болчу, ал ошо милицияларга берип коюптур. Шерзаттын мектептеги жүрүш турушу болсо үлгүлүү экендигин классташтары, эжекелери тарабынан айтылса, акыркы учурда Шерзат сабакка келбей калган. Анын себебин болсо ата-энеси ооруп жаткандыктары менен түшүндүргөн дейт. Күндөр ушундай окуя болду деп анан бала келбей калды. Мен класс жетекчиси менен соцпедагогту үйүнө жибергем. Алар барып кабар алышты. Барганда атасы ооруп атат, азыр ооругандыгына байланыштуу. Мен жибере албайм, жакшы болгондо жиберем деп ушинтип айткан. Анан биз түшүнүк кат жаздырып алганбыз. Куту ушундай кылып түшүнүк кат жазып берген. Ошол боюнча анан милиция алып кеттир деп бизге кабар эч ким айткан эмес. Алимбеков Шерзат менен жанында бирге отурам. Анын мүнөзү ал аябай шайырдуу бала болчу. Эч кимге жамандыгы жок бала болчу. Ушул убакка чейин эч кимдин акчасын уртап алган эмес. Мектепте жакшы окуучу, орточо. Кириште райондук ички иштер бөлүмү жакын арада окуянын чоо жайын иликтеп чыгат. Ошондой эле баланы кармап, ата-энесин катыштырбастан суракка алган милиционерлердин аракетинин мыйзамдуулугу дагы каралат. Текшерүү иштери жүргүзүлүп, учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси менен кылмыш иши козголду. Хулиганчылык аракеттер. Ал эми ошол эле өзүн өзү өлтүрүүгө дуушар кылды деген фактылар ушу кылмыш иши менен бирге текшерилет. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат, тийиштүү чечим менен дагы кааралайбыз. Эки тараптын талаш тартышы жана ондогон жылдар мурунку кек сактоолор 15 жаштагы баланын өлүмүнө себеп болду. Кичине күтүп турсаң болот эле, келип калат элем го мен. Талгат Бакиев, Алымбек Арапшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Бүгүн белгилүү болгондой Шерзат Алимбековдун ата-энесинин арызынын негизинде Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иши козголду. Сузактагы 14 жашар баланын өз өмүрүнө кол салышы трагедия. Мындай пикирин бүгүн парламент жыйынында Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев айтып, ички иштер министрлигин реформалоодо жарандардын коопсуздугу биринчи орунда болушу керек деди. Парламент жыйынында көтөрүлгөн башка дагы маселелер туурасында кабарчыбыздын материалында. Азыр биз саясий окуяларга алек болуп, коалиция ыдырап, жаңы коалиция түзүлөт. Бирок биз элди эч качан унутпаш керекпиз. Мен кайсы маселени көтөргүм келет? Сузак районунда сиздер жакшы билесиздер, 2002 жылкы бала 14 жаштагы жигит өзүн кол салып, өмүрүнө суицид жасады. 10 000 сом уурдабаганын айтып, өз өмүрүн кыйган 14 жашар баланын өлүмү реалдуу социалдык турмушту жана милициянын азыркы ишинин натыйжасын көрсөттү. Мигранттын баласынын өлүмү акчага айыпталып, өз өмүрүнө кол салуусу трагедия экенин Бакыт Төрөбаев өз сөзүндө белгиледи. Ал ошондой эле буга чейин өспүрүмдөр арасында суицид көбөйүп жатканын жана мунун алдын алуу боюнча чараларды өкмөт көрүшү керек деп Жогорку Кеңеш токтом кабыл алганын, бирок анын натыйжасында жалаанын айынан өлүм болгонун айтты. Төө ашууда машина турса тура берет, эртең өтөт ал. Бирок эң негизги биздин мамлекетте эң негизги баалуулуктар бул адамдын өмүрү. Адамдын өмүрү. Мен бул жерде айткым келет, азыр мына жаңы өкмөт түзүлөт. Кече мен айтып кеттим, структура боюнча. Мына МВД боюнча дагы жакшынакай бир
реформалар жасаш керек. Эң негизги индикатор МВДде эмне болуш керек? Бул элдин ишеничи милицияга. Элдин ишеничи. Канча жогору элдин ишеничи болсо, мына ошондо анан кийин биз жакшынакай жыйынтыктарга жетебиз деп айткым келет. Элдин менен милициянын ажырымы өтө чоңоюп кетет. Наразычылыктар көп болуп атат. Ошондон мен айткым келет, азыр мына жаңы өкмөт, жаңы коалиция түзүлөт. Ошондо МВДнын реформасын так карап, кыскартабызбы, кыскартпайбызбы, бирок эң негизги биздин элибиздин жашоосу коопсуздукта болуш керек. Топ, абдан туура айтып атасыз. Мен сизге толук менен кошулам. Биздин көзөмөлдө болуш керек. Бул иш. Тазабек Икрамов бөйрөк оорулар өсүп жатканын билдирип, кан тазалоо үчүн тизмеге киргендердин санында кеңейтүү зарылдыгын келерки жылдын бюджетинен тиешелүү каражат бөлүү керектигин айтты. Жума сайын орто эсеп менен 10 000 сомдук гемодиализ кызматтарын алууга кудурети жетишсиз. Өкмөттүн өкүлдөрү саламаттык сактоо тармагы боюнча бюджеттин гранттарынын азайган себебинен кыскарткан туура эмес деп айтат элем да. Гемодиализ кызматтарын пайдаланган жарандардын санын көбөйтүү керек да. Убактылуу болсо дагы биз ушу ооруган адамдарыбызды биз буларга өмүр тартуулашыбыз керек деп айтат элем. Эл өкүлү ошондой эле айылдарда балдары үчүн жөлөк пул алуунун тартиби оорлогонун, бул үчүн калк арасында нааразычылыктар көтөрүлүп жатканын айтты. Кесиптешинин пикирин Акылбек Жапаров колдоого алып, пособие алуучулардын санын азайтуу туура эместигин жана ар бир төрөлгөн балага мамлекет сүйүнчү пул бериши керек деди. Бирок айыл жергелеринде bir айылда эле мына 360 3 жыл мурун 360-500ге жакын үй бүлө балдардын пособиясын алып атса, бүгүнкү күнү 50-60 эле киши алып атыптыр да. Биз аларды элди көп балалуу аялдарды коргосун деп койсок, алар наоборот барып, сен жылкың бир тайылуу болуп калыптырсың, той өткөзүп турсуң деп баарын кыскартып атышат да. Эгерде Кыргызда bir бала төрөлсө, ошонун сүйүнчүсүн көтөрөлү деп. 6000 сомго чейин. Кыргыздар колунда барбы, жокпу, бала төрөлгөндө ал баары тең эле төрөлүп атпайбы? Абылкай Рузакбаев айылдарда трансформация маселеси башкы көйгөйгө айланганын, аны өкмөт тез арада чечүүсү боюнча жооп бериши керектигин айтты. Ысык-Көл областынын Жети Өгөз районунда Чоң Жаргылчак деген айыл бар. Ушул Чоң Жаргылчакта айыл мен билген 15 жылдан бери 5 гектар жерди трансформация кыла албай жүрөт да. Дархан айылында 17,5 гектар жердин трансформациясы катары мисалга кирет да. Бийликке келгенде эле такалып калып эле анан чечилбей жатат да. Ушул маселеге сиздер көңүлүңүздөрү буруп, аягына чейин чыгарып берип койсоңуздар. Айтылган бардык сунуш пикирлерге өкмөт жооп бериши керектигин депутаттар талап кылышты. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь. Мен Мерседес менен жүргөндө президент Акаев Volvo менен жүрчү. Себеби мен өлкөдөгү эң бай адам болчумун. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев ишеним грамотасын бергени келген 9 өлкөнүн элчилерин кабыл алып жатып айтты. Өлкө башчынын бул сөзү коомчулук тарабынан кызуу талкууга алынууда. Көпчүлүгү бул президенттин оозунан чыкчу сөз эмес дешүүдө. Я когда-то тоже был бизнесменом. Я был самым богатым человеком в этой стране. И когда я ездил на Мерседесе, то президент Акаев ездил на Volvo. Поэтому, я думаю, они меня и начали мочить. Ойлонбой сүйлөгөнүбү же ойноп сүйлөгөнүбү белгисиз. Биз го көңгүдөй болдук. Бирок Кыргызстанга жаңы ишке келген элчилер эмне деген ойдо калды болду экен. Мындай сөздөрдү өзү айтып жатабы же катчылары жазып береби? Суроо артынан суроо. Мен Алмазбек Атамбаевка 3 ай спичрайтер болуп иштедим. Албетте, мен ар дайым президенттин кайрылуулары түшүнүктүү жана жеткиликтүү болуш үчүн аракет кылдым. Кийинчерээк спичрайтер деген кызматты жоюп салышты. Мага президент мен өзүм спичрайтермин деп койгонун айтышты. Албетте, кагазды тиктебей өз сөзү менен айтып бергени жакшы. Бирок эмнени айтып берет? Кептин баары ошондо. Кыргызстандын 25 жылдыгында аябай жалындуу сүйлөдүм деп ойлоп жатса керек. Бирок сөздүн күчү, сөздүн кудурети деген ушул экен. Президенттин ошондогу сөзү азыркы саясий кризиске себеп болуп берди. Мына эки тарап болуп эрегишип, Текебаев экөөнүн ортосунда мамиленин айынан азыр бүтүндөй Кыргызстан мындай айтканда дүрбөлөңгө түшүп атат да. Анан ушунун баары эле сөздөн келип чыгып атат да. Келиш ошо сөз эле балким ойду туура жеткире албай атканынын себеби деп ойлойм да.
Саясат бар жерде саясий оппоненттер сөзсүз болот. Бирок ошол оппоненттерге кайсы учурда кайрылыш керек жана эмне деп кайрылыш керек? Президент үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Анан албетте спорт комплексинин ачылыш аземинде окуучу балдарды маңдайына коюп алып саясий каршылаштарын шыбаган туура болсо болгондур. Бирок өспүрүмдөр үчүн кайсы саясатчы кандай экени баары бир. Я помню, кричал Кельдебеков, почему мне не отдали за $1? Разве Кельдебеков вложил бы в развитие системы $1 миллиард? Он бы вложил бы только в развитие своей личной семьи. Президент бул улуттун лидери. Эл мүңкүрөп кыйналып, аш-жалаңаш турган мезгилде эл башчысынын сөзү бардыгына маанилүү болорун, элге күч-кубат берерин Ленин, Фидель Кастро, Уго Чавес, Мандела сыяктуу инсандар далилдеп кеткени тарыхта жазылып турат. Президенттин сөзү эмне үчүн маанилүү? Себеби биз президент сүйлөп жатканда эмне деп айтаар экен деп кулак түрөбүз. Эгер биз күткөн, биз каалаган нерсени айтса, демек лидерибиз бизге кам көрүп жаткан тураа деп бейкапар болуп калабыз. Биздин колубуздан келбеген нерсени биздин камкор башчыбыз кылып жаткан турбайбы деп ар кимибиз өз түйшүгүбүз менен алектенгенге киришебиз. Бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр эл даяр. Эл деген бизде тескерисинче кечиримдүү болуп, көтөрүмдүү болуп, абалды түшүнүп керек болсо ошо бийликти мындай колдоп атат. Тынчтык болуп турса экен деп сырттан туруп элдер тескерисинче да бизде. А бизде тынчтыкты бузгандар ошо бийликтин өзү. Кызыгы ушунда болуп атат да. Ошондой эле Кыргызда эл эмне дейт деген сөз бар. Эгер Кыргызстан бир үй бүлө болсо, анда анын атасы президент. Элчилердин, Алексей Миллердин жана дүйнө коомчулугунун көзүнчө өз мекендештерин кемсинтүү. Бул өз үй бүлөңдү кошуналардын алдында кемсинтүү дегенди түшүндүрөт дешет. Болот Абдыжапаров, Ринат Телеманов, Сентябрь. Мындан аркы чыгарылышыбыздын жүрүшү менен кыскача таанышып алыңыздар. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев суракка чакырылды. Социал-демократтардын өнүгүү прогресс Кумтөр боюнча мөөнөтү өтүп кетүүгө каршы дегени калп. Бул туурасында журналисттерге Тынчтык Шайназаров билдирди. Эмилбек Каптагаевга кол салууга айыпталган журналист 8 жылга эркинен ажыратылды. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев Эркин Тоо гезитинин редакциясы жайгашкан имараттын иши боюнча суракка чакырылды. Каныбек Иманалиев өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес. Анын сөзүнө караганда позициялык көз караштарынан улам буга окшогон кылмыш иштери маал-мал менен козголуп келе жатат. Менчиктештирүү 2001 жылы 15 жыл мурун болгон. Мен акцияны саткандагы, сатып алгандагы эмесмин. 2003-2006 жылдары аталган имаратты менчиктештирүү боюнча иш 2 жолу каралган. Биринчи инстанциядан баштап жогорку сотко чейин менчиктештирүү мыйзам чегинде болгонун аныктаган чечим чыгарып беришкен. Менин үй бүлөм 2006 жылдары 17% акцияны жеке жактардан алган. Мен муну жыл сайын декларациямда көрсөтүп келе жатам деген Каныбек Иманалиев. Буга чейин парламент трибунасына коалициядан Сенчик, Менчик боло туруп, акыры КСДП фракциясы коалициядан чыга качты. Президент Алмазбек Атамбаев кайрадан коалиция түзүү үчүн мандатты ишенимдүү тиреги КСДП фракциясына берди. Парламенттик көпчүлүктү кайсы фракциялар түзүп, оппозицияны кайсы фракциялар түзүп болжомолдонууда. Бул боюнча кийинки сюжетте сөз болот. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен улам коалициялык көпчүлүктү карамышы каралап, саясий кырдаал улам тереңдеп, коалициянын тарашы анык эле болуп калган. Мен ойлойм, мына ушул каршы, мына бүгүн эме арай көз чарай дегендей, ушул фракциялар анда коалициядан чыгышсын. Айтышсын болду, мындан ары биз оппозицияга өтөбүз деп туруп, оппозициялык блок өтсүн. Коалициялык келишимди Атамекен партиясы бекем кармап иштеп келе жатабыз. Ошон үчүн 4 жолу акыркы 5 жылда коалиция ураса дагы 4 жолу биз мүчө болуп киребиз. Анткени коалициялык келишимге биздин бекем экендигибизди бардык партиялар билет. Коалициялык көпчүлүктүн ортосундагы келишпестик Республика Ата Журт фракциясындагы депутаттардын чырагына май тамгандай таасир калтырган. Урматтуу Иса Шейшенкулович, сүйлөшкүлө, сүйлөшүүнүн негизинде конституция болсун. Конституцияга каршылар деген мен ойлойм, саясий эрки болсо коалициядан чыгып кетишсин. Сиздердин саясий эркиңиздер болсо социал-демократтар, сиздер чыгып кетиңиздер. Көп узабайлы жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция тарап учурда жаңы курамга кирчү фракциялар парламенттик оппозиция, өкмөт, премьер-министр боюнча түрдүү жоромолдор айтылууда. Көпчүлүк талдоочулардын пикиринде жаңы коалицияга КСДП,
Кыргызстан жана Республика Ата журт фракциялары кириши ыктымал. Бүгүн эки фракция лидерлери Иса Өмүркулов менен Өмүрбек Бабанов коалиция куруу боюнча маселени талкуулады. Бирок эмнегедир сүйлөшүүлөр жабык эшикте жүрүп, тараптар өз чечимин билдире элек. Ал эми Атамекен фракциясы оппозицияда калаарын ачык жарыялап, ал милдетти натыйжалуу аткарарын билдирүүдө. Ошол эле учурда коалициянын тарашына эмне түрткү болду деген суроо жаралбай койбойт. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалициянын тарашын ичара келишпестиктер менен байланыштырса, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров коалициянын таркашына олуттуу себептер жок болчу дейт. Олуттуу себеп коалицияны бузуу боюнча эч кандай жок болчу. Олуттуу себеп. Коалиция кайсы учурда ушул маселени коюшу мүмкүн? Коалициялык келишим бар, 2 ноябрь 2015 түзүлгөн. Ал жерде негизги багыттар белгиленген, экономиканы көтөрүү боюнча, ички тышкы саясатты стабилдүүлүгү жүргүзүү боюнча, соттук реформалар жүргүзүү боюнча негизги багыттардын бардыгы кыргыз элинин жашоо турмушун оңдоого мындайча багытталган. Ал ошол коалициялык келишимдин негизинде жумуштар аткарылып келе жаткан. Ал эми депутат Каныбек Иманалиев Атамекен фракциясы коалициялык келишимди так аткарып келгендигин айтып, таратууга конституцияны өзгөртүү демилгесинен келип чыккан саясий кызыкчылыктар негиз болду дейт. Партиянын баары шайлоо учурунда убада берет. Шайлоодон өтүп келгендер парламентке келгенде ошо шайлоодогу убадаларын аткарыш үчүн өкмөттүк дейт, башкаруучу убада өтүп дейт. Биз ошондо СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү, Атамекен коалиция түптөп атканда biz бирөөбүз дагы элге шайлоо алдысында убадабызда жаңы конституция кабыл алабыз деп убада берген эмеспиз. Коалициялык келишим түзүлүп атканда да ал убада жок болчу. Биздин негизги убада шайлоочуларга берген 4 партиянын убадасын бириктирип, программа түзүп, аны өкмөткө жетекчиликке алуу үчүн негизги документ. Бул жөн эле саясий мындай бир кедергисин тийген окуя болду. Ал конституция. Атамекен өз шайлоочуларына конституцияны өзгөртөбүз. Араар менен деп убада берген эмеспиз. Парламенттеги бир бол фракциясы азырынча билдирүү жасай элек. Бирок коомчулукта парламентте коалицияга кошулбайт деген фракциялар оппозициялык чоң күчкө айланышы ыктымал экендиги айтылууда. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Социал-демократтардын Өнүгүү Прогресс Кумтөр боюнча мөөнөтү өтүп кетүүгө каршы дегени калп. Бул туурасында журналисттерге Тынчтык Шайназаров билдирди. Шайназаровдун түшүндүрмөсүн төмөндө беребиз. Конституцияга өзгөртүү киргизүүдө мөөнөтү өтүп кетүү тууралуу нормасы талкууланган. Анда Ички иштер министрлигинин кароосундагы бул норманы сот органдарына берүү каралыптыр. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин өндүрүшүндө кылмыш иши токтотулган 240 000 иш жатат. Алар оор жана анча оор эмес кылмыштар. Ушунун баарын сотко берүүнү каалашты. Кылмыш иштин баары сотко берилсе, ал жакта кандай иштер топтолот? Элестетип жатасыздарбы? Бирок алар биздин аргументтерди угуп, бул норманы алып салышты. Буга Кумтөрдүн эч кандай тиешеси жок. Кумтөр темасын экоцид жана геноцид беренесине киргизүүдө козгошту. Мен кылмыш кодексинде 2 же андан көп адам өлтүрүү, шпионаж, мекенге чыккынчылык жана башка статьялар бар экенин эске салып, дагы кайталоонун эмне кереги бар деп суроо койдум. Анда алар бул беренелер Кумтөр менен байланыштуу экенин айтышты. Ошондо биздин лидер Бакыт Төрөбаев жана кесиптештер Конституцияны өзгөртүүдө бул түзөтүүнү колдосок, Кумтөр маселеси чечилип, ага айыптуулар жазага тартылабы деп тактап сурашты. Бизге ооба деп жооп беришти. Биз колдодук. Жыйынтыгында Өнүгүү Прогресс баш мыйзамга кирип жаткан 29 берене боюнча өзгөртүүнүн 26-сын колдоду. Ал эми коалициядан чыгуу тартиптери мамлекеттик кызматкерлер менен башкы прокуратуранын укуктары боюнча маселе чечилген жок. 3 берене боюнча сунушубузга эмне себептен баш тартканын түшүндүрүп беришсе болмок. Тилекке каршы андай болгон жок. Толугу менен көрмөксөн болуп коюшту. Кече шаарыбыздагы Таатан соода борборунда өрт чыккан. Таатан базарындагы өрттөн жабыркагандар жок. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 26 октябрда саат 19:00-дө Целиноград номер 26 көчөсүндө өрт чыкканы тууралуу кабар келип түшкөн. Тилсиз жол каптаган аянт 350 квадрат метр жерди түзөт. Өрттү өчүрүү үчүн 4 машина тартылган.
Эмилбек Каптагаевка кол салууга айыпталган журналист 8 жылга эркинен ажыратылды. Эмилбек Каптагаев Ысык-Көл областындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болуп турган кезде аны урдоого катышты деп айыпталган журналист Кенжебек Жумабаевди сот 8 жылга эркинен ажыратты. Сот анын айыбы толугу менен аныкталды деп чечим чыгарды. Журналисттин жактоочусу Шарабиден Токтосунов жогорку сотко кайрыларын билдирди. Журналисттин өзү окуяны чагылдырып жүргөнүн, Каптагаевди урдоодо колдонулган унаанын жанында кокустан туруп калганын айтууда. Түркия Интерпол аркылуу Мустафа Өзжанды берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине эч кандай билдирүү берип же кайрылган эмес. ИИМ ошондой эле Өзжандын кайда экенин билбей турганын жана ал өлкө мыйзамдарын бузбагандыгын маалымдады. Буга чейин Түркиянын Ички иштер министрлиги Дин Аятчы Фетуллах Гүлендин уюмуна мүчө делеген кишилердин тизмесин жарыялаган. Анда 37 кишинин аты бар. Алардын 8-ü өтө коркунучтуу делип, кызыл категориясына киргизилген. Анын ичинде Мустафа Өзжан да бар. Ал Гүлен революциясынын имамы болгон. Анын кайда экенин айткандарга түрк бийлиги 4 миллион лира, башкача айтканда 1,3 миллион доллар берилерин убадалады. Атамекен фракциясынын демилгеси менен Бишкек шаарынын көркү бузулуп жатканын жол боюндагы жардамалык такталар мэрия тарабынан демонтаж боло баштап, шаар көркүнө келе баштаган эле. Бүгүн КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев жардамалык агенттиктер алардын такталарын КСДП партиясы колдонуп, ордуна демонтаж кылбоону сунуштап жатканын, бул мүмкүн эместигин Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Жалал-Абад шаарында жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоочу борбор ишке кириши үчүн 120 миллион сом керек. Каражаттын тартыш, бирок оорулардын көптүгүнөн улам борборду тез арада ишке киргизүү зарыл. Имарат толук ремонттолуп бүтө элек. Андагы абал менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары жеринен кабар алышты. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорусунан жапа чеккендер көп. Өлкөдө көз жумгандардын 50%дан көбү дал ушул дарттан жабыркагандар. Өнүгүү Прогресстин депутаттары 2013-жылы республика боюнча изилдөө жүргүзүп, калктын басымдоосу жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркаарын билип, өз жүрөгүңдү сакта долбоорун баштаган. Оорулуулар көптүгүнө карабай, Жалал-Абад шаарында жүрөктү дарылоочу оорукана болгон эмес. Каражаты жеткендер Бишкекке келип дарыланса, акчасы жоктор айла жок деп ордунан жыла албай келишет. Долбоордун алкагында Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаевдин демилгеси менен Жалал-Абад шаарындагы сактоо министрлигинин балансындагы имаратты жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоочу борбор кылуу ишке ашууда. Кардиологиялык борбор 3 кабаттан турат. Учурда ичин ремонттоо жана керектүү медициналык жабдуулар менен жабдуу керек. Биринчи кабатты жабдууга эле 4,5 миллион сом зарыл. Су түтүктөрү менен электрооборудованиясы, то есть проводкасы, отоплениеси кош эсептегенде да. Анан бирөкөйгө мынау чарп кеңеш 1,5 карап берсе да биз жетишинче ишилип 2-3 палата болсо да ошо ылайыкташтырып ремонт жасап, уже в этаптап кабыл алганын биз даярдайт деп атабыз. Ремонт иштерине шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттарынын сунушу менен бюджеттен 1,5 миллион сом бөлүндү. Жетекчинин айтуусунда каражат жакын арада берилип калса, 1-2 бөлмөсүн бүтүрүп, ооруларды кабыл алууну башташат. Антпесе оорулардын чыдамы түгөндү. Основной процесс эң сактуу болчу ошо бүтүп атат, аппараттар коебуз, бул где-то 2 айдын тегерегин алат экен да. Бияктан бириси коет экен, Германиядан бөлөө келет экен, келип кайра Москвадан бирөөсү келет. Ушинтип этап менен булар орнотулат экен. Жалпысынан борборду толук ишке киргизүүгө 120 миллион сом керек. Азырынча эл аралык донорлор каржылык жардам көрсөтүүдөн баш тартышкан. 96 адамды жатып дарылоого ылайыкташтырылган кардиологиялык борбор ишке кирсе, жүрөгкө операция жасалып, бөйрөгү ооругандар гемодиализ алышат. Ошондой эле аймактагы дарыгерлер окутулат. Биз бул эмелгандарды баарын ушул жерде жасайбыз деп атасың. Негизи жакшы нерсе экен да, негизи жакшы нерсе экен, канча деген биздин жарандарыбыз ошол эле башка мамлекетке барып ошо гемодиализ болочат, андан сырткары жүрөгүн канча жерде эме болот да. Түштүк аймагы боюнча ушул күнгө чейин мамлекеттик кардиологиялык борбор болгон эмес. Мамлекет жарандардын саламаттыгы үчүн кам көрүп, оорулардын алдын алышы керектигин Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев айтып келет. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Жалал-Абад шаары. Каржы комитетинин жыйынында депутат Нурлан Макеев мамлекеттик ипотека компаниясынын жетекчиси Бактыбек Шамкеевдин айлыгы 3 000 доллар экенин айтып чыкты. Алгач ал каржы министри Адылбек Касымалиевдин бул тууралуу сурады эле, ал билбей турганын айтты. Мындан улам сиз билбесеңиз биз билебиз. Анын айлыгы 3 000 доллар деди депутат. Итке минген Кыргызстанда мугалимдер, дарыгерлер үйгө жете албай жүргөндө аталган компаниянын мынчалык айлык алары коомчулукту дагы түшүлттү.
Эльвира Сариева билим берүү жана илим министри кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарылыкка бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, Сариева өз арызынын негизинде жумуштан алынды. Анын ордуна ким келери азырынча белгисиз. Ошондой эле бүгүн президенттин кеңешчиси Икрам Илмиянов кызматынан алынды. Массалык маалымат каражаттары аны жогорку кеңешке депутат болуп келерин болжолдошууда. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын президенти академик Абдыган Эркебаев Казак илимдер академиясынын чет өлкөлүк мүчөсү болуп шайланды. Бул тууралуу Кыргыз Улуттук илимдер академиясынан билдирди. Маалыматка ылайык тастыктаган күбөлүктү Казакстан Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти академик Мурат Журинов Минск шаарында өткөн көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине 25 жыл жыйынтыктар перспективалар аттуу илимий практикалык конференцияда тапшырды. Борбор Азия мамлекеттери боюнча биринчи болуп жер шарына айланып келген Союзбек Салиев бүгүн өз жерине кайтып келди. Бир моторлуу жеңил учак менен капитаны Союзбек Салиев, штурманы Йонас Джукнс экөө 64 күндө 48 000 километр аралыкты 4 материкти 3 океанды басып өтүп, бүгүн Манас аэропортуна конушту. Ал жер шарына айлануусун Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арнады. Саат 22:00 Жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевдин Заноза порталына Конституция жана акыркы саясий кырдаал тууралуу берген интервьюсун көрө аласыздар. Мына ушундай жаңылыктарыбыз менен түз эфирде жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Алдыда аба ырайы менен кесиптешим Айжамал Эсенбек кызы тааныштырат. Рахмат Айзура, саламатсыздарбы? Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып. Эртең 28 октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз жаан-чачын күтүлөт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде автожолдор тоңгулук тагак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундага жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 2-3 градус суук болот, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Жалал-Абад облусунда түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук болот, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Талас өрүнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болот, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Чүй өрүнүндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар, саламатта калыңыздар.